Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз адаби окуу сабагынан Эне жана Бештин мөмөсү аттуу уламышты өтөбүз. Сабагыбыздын максаты уламыштын мазмунун түшүнөсүңөр, адабий тилдин нормасында айтууга, суроолорго жооп берүүгө көнүгөсүңөр, ата энени сыйлоого, урматтоого, кадырына жетүүгө үйрөнөсүңөр. Анда эмесе мен силерге уламышты айтып берейин. Өткөн заманда bir кемпир чал жашаптыр. Көп өтпөй абышка көз жумат. Кемпир карылыкка биротоло моюн сунуп, келин уулунун колун карап отуруп калат. Келини өз убагында тамагын бербей ачыкка калтыра турган болду. Кемпир көргөн күнүн уулуна айта албады. Ошентип кемпир ооруга чалдыгып төшөккө жатып калды. Бир күнү кемпир төшөгүндө жатып колун сунса катуу бир нерсе урунат. Оозуна салса даамы ширин нерсе экен. Чайнап жегенге тиш кайда? Эрдин кемшеңдетип соруп жатты. Ошол түнү анын ичер суусу көрөр күнү бүтүп, о дүйнө кете берди. Арадан бир нече жыл өткөн соң жаз алды менен кемпир коюлган мүрзөдөн бир жашыл көчөт өсүп чыкты. Көрсө карыган эненин оозунда кеткен жемиштин данеги жарылып, көктөп, мүрзөнүн топурагын жарып чыккан экен. Ал кийин чоң даракка айланат. Анан жыл сайын шагы ийилген мөмөсүн адамдарга тартуулап, ошол тирүү кезинде көкүрөгү арманга толтура кеткен кемпирге сооп алып келет. Мүрзөдөн өсүп чыккан Бештин мөмөсүн көргөн эл аны өрүк деп атайт. Балдар, уламыш силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе силер менен түшүнүксүз сөздөр менен иштейбиз. Мерес, ташбоор, мээримсиз, даба, дары. Бышыктоо үчүн суроолор. Карыган кайненесине кандай мамиле жасады? Ал туурабы? Өрүктү эмне үчүн Бештин мөмөсү деп аташыптыр? Макалдар. Эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат. Анда эмесе тапшырма балдар. Ата энеге кандай мамиле, сый урмат көрсөтүү керектиги жөнүндө өз оюңарды жазасыңар.